Сиз өткөнкү сабакта уктаардын алдында 111 жолу зикир кылып, жастыктын алдына темир коюп жатса, жин шайтандар коркот деп айтып кеттиңиз эле. Бул ширкке кирип калбайбы деген суроо. Өтө жакшы суроо бердиңиз, айтып кой. Туган, жатаарда жастыктын алдына бычак коюп жатыш, бул Кур'анда, сүннөттө жок. Ошондой жаткыла деген үгүт дагы жок. Бирөө ушу жастыкка коюп койсо, уруксатпы десе, жайыз. Уруксат. Эчтеке эмес ал. Эгерде ушу бычак сактайт дей турган болсо, ширк болуп калат. Андай эмес. Аятал Курси негизги некене? Аятал Курси. Эмне үчүн бычак? Бычак кээ эмнеден чыккан? Сулайман пайгамбар жиндер ичте тополоңураак болот да. Жиндерчи мындай тоң моюн, булардын эмне жаманы көп да, кыскасы айткандачы. Анан буларды биздин сөз менен айтканда аябай ганет эткен да. Машаккаттуу иш салып, ошо тоң моюндарды жынжыр менен байлап салат эле. Путу болменчи, жынжыр темири катуу болот да. Подушка эмес да ал темир. Ошодон жиндер аябай коркот эле. Ошо коркунучу бүгүнкү күнгө чейин бар да. Түшүнүктүүбү? Бул атак шариятта мисалы, башына бычак коюп жатсын деп, мен өмүр бычак койгон эмесмин мен өзүм. Бул суроо келген, башка ошо бычак койсо болобу деген. Мейлиби? Боло берет ал. Алга мисалы ага таянбайт, ишенбейт, жөн эле коркутуу иретинде коюп коет. Кээ бирлер ол пистолет эле коюп коет атпайбы? Бычак эмес, бирөө жүрөм келип калса туурабы? Өзүмдү сакташ үчүн деп. Эшикти жаап жатабы же ушулар суроо бергенде жаппайлы? Ачык эле жата бербейсиңерби? Жок. Тияк бияктар кээ бир жин шайтандары бар, жин инсандары бар. Шайтанын инс, шайтанын жиндери бар. Вот ошолордон биз эшикти жаап коебуз. Бардыгы ыймандуу болгондо эшикти ачып коет эле. Ошон үчүн кээ бирлер да каратып бул неме кылып коет да эми. Атак, булар дагы анан 111 жолу айткан, бул эч кандай сүннөт хадисте эмес, туура түшүнгүлө ал. Бул аалымдардын тажрыйбасы. Бүгүнкү күндө бирөөнү мындай коркуп атса, чочуласа, макулбу? Же албарысты басса, аятал Курсини күчөтүш керек. 100 окуйсузбу, 200 окуйсузбу, күчөтүп салыш керек. Совсем ошо бойдон сен көр, мен көр, өлгөнгө чейин жок болот ал. Кээде бир айт окуган менен жок болот. Кээде андай болбойт. Ошон үчүн мына өтө жакшы суроо берди, Алла разы болсун. Мага дагы бирөкө айтып атты эле, бул кандай болуп калат, бул дамыла каяктан алды дегендей болчу. Бул Кур'ан, хадисте жок булар. Албетте ошону бычак коюп койсо, мында корккон учуручуларда. Булар жиндер чочуйт, анык эле. Себеп Сулайман пайгамбар аларды ушундай оор машаккаттуу ишке неме кылып, кишендерди кылып койгон да. Жайыздыгы бар. Алла разы болсун. Субхана роббика ва саламун алейкум. Алхамдулиллахи.